Акыркы 10-15 жылда din temasında parlamentке баруу модага айланган. Туурабы? Шайлоо башталганда эле такыбалык башталат. Шайлоо башталганда эле дин жөнүндө сүйлөмөй башталат. Элге чыкканда эле диндар болуп көрүнүп, ана мен таң кала берем. Парламентке барганда эле дароо светский болуп калат. Биз светскийбиз да, биз светскийбиз да. Айланайын, мамлекет светский, аны эч ким талашпайт. Бирок эл диндарбыз да, туурабы? Эл мусулманбыз да, алхамдулилля, туурабы? Биздин о дин менен жашаган өзүбүздүн мүдөлөрүбүз бар. Жана Ибрайым ака айтты го. Биз мусулман элбиз. Кантип айтпайбыз? Учурашкандан Омин Аллаху акбар дей албасак. Же болбосо ар бир встреча бүткөндөн кийин бата берип койгула, дуа берип койгула деп атабыз. Дуа берип атсак, анан азыр бир сөздү айтсам, ошону кесип туруп дагы ушу сөздү айтпасын деп. Ондай болбойт. Төрөлсө азан айтабыз, өлсө кепин дейбиз, жаназа окуйбуз, үйлөнсөк никелешебиз. Бул динби? Дини муктаждыктарыбыз барбы? Бар. Мектепке кыздарыбыз жолук салып барабы? Барат. Эркек киши сакал чыгат экен. Сакал коебузбу? Коебуз. Мамлекет светтик. Эл дини да. Эмнеге биз парламентте диндар адамдардын да укугун коргогондор болбош керек? Эмнеге бул нерсе? Жок. Кана биздин таквалар, кана биздин таксырлар. Барат да жерден арам кредит алыш керек деп отурат. Андан башка жолу жок өнүгүүнүн. Мен чакырганда ушул нерсени айттым. Туугандар, мен аерге жөн барбайм. Мен мына ушул мусулман элинин эч ким көтөрбөгөн көйгөйлөрүн көтөрүш үчүн барам. Башка мага мааниси жок. Ага баруунун. Илибой депутат менен мамилем бар. Жеке жашоомдо кандай маселе болсо чечип алам. Алхамдулилля. Илибой сыйлайт, чайын ичем. Мага аяка барыштын өзгөчө кереги деле жок өзү. Бир гана бара турган мүдөм ушу болуп атат. Бу жерден эле диндар болуп көрүнүп, бу жерден эле таква болуп көрүнүп, анан аяка барып светский боло калгандан мен да айтып атам, туугандар. Кээ бир мусулмандар деле саясатка барып, мусулман элинин акысын коюп кой бул жерге десек болобу? Мен ошого кетип атам.